Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Утерка чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен аягына чейин када бериңиздер. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ушул исламдагы үй бүлө деген темада сөз кылайын деп атабыз. Анткени үй бүлө бекем болсо мамлекет, өлкө бекем болот деген негизде. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн устазыбыз келип калган. Дин алымы, алымдар кеңешинин мүчөсү, диалог платформасынын негиздөөчүсү, сүйүктүү устазыбыз Март Ажы Ибраев. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун, бирге болсун. Агайында эл журт менен мусулмандар менен амандашып алсаңыз. Рахмат, Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллахыңыз менен баштайын. Ассаламу алейкум, урматтуу жумурай журт, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Алла таалам Рамазан айын куттуу кылсын, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушундай берекелүү мыкты айларда сиздер менен сүйлөшкөнүбүз жакшылык болсун. Куран аяттары болсун, хадистер болсун. Ал эми бирибизге жардамдашуу, ошол эле учурда бирибизге жакшы тилектерди айтып дуа кылуу биздин адатыбыз болсун иншалла. Баракелде. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Анда сөз башынан болсун агай. Бүгүнкү темабызды бир ачып берсеңиз. Эмеден классикалык деп коет го, мындай эмеден качып эле бисмилла дегенде эле үй бүлө темасын көтөргөн учурда биз баарыбыз ойлойбуз да, демек исламда үй бүлө кандай деп. Деги эле ислам динибиз үй бүлөгө маани бергенби деп мен айтат элем да. Том китептер жазылган, том маселелер майда баратына чейин каралган. Эгерде ал билинбей аткан болсо, жашалбай аткан болсо, ал жерде демек ката инсандарда жалпы. Биз дайыма айтып келебиз, үй бүлө бул бир коомдун бир өзөгү. Кичинекей бир үй бүлө деп, кичинекей чоң деп бөлбөш керек. Мамлекет кичинекей бир мамлекет деп айтылат, мисалы үчүн өлкө деп айтылат. Ичиндеги баардык нерсеси менен, ал жердеги жоопкерчилик эң башта үй бүлө деген нерсе бул бир жуптардын эле, эркек менен аял кишинин эле биригип калган бирими же союз деп айтылбайт да, бир гана. Бул жерде жоопкерчилик деген маселе бар. Алла тааланын алдындагы жоопкерчилик. Алла таалам адам атаны жаратып, оо энени да анын сол жак кабыргасынан дейбизби? Айтор адам атанын оо энени дагы адам атадан жараткандыгы айтылат. Экөөнү бейиште жаратып, бирок тыйылган мөмөнү жеп койгондугу үчүн гана бул дүйнөгө сыноо катарын жиберди да. Жиберилгенден кийин канчалаган жылдары бири-бирин издеп келип отуруп, акыры мына биз билген ыйык Меккеден Арафат тоосунда, ошол Арафат өрөөнүндө, ошол жерде жүз табышып бир көрүшөт. Ошондон баштап үй бүлө деген нерсе куралып келатат да. Мына урпак уланып келатат, адамзаттын урпак уланып атат. Бирок үй бүлө ислам динибиз айткандай, мен үйлөнгөн инсандар үчүн айтат элем, Кудай Тааланын 3 белеги бар деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим аятта айтылгандай: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха." Садакаллахул азим. Кудай Тааланын эң ачык айкын болгон далилдеринен, эң ачык айкын болгон жакшылыктарынан бирөөсү дейт адам баласына адам алейхиссалам пайгамбардын өзүнөн оо энени жараткандыгы жана эмне үчүн дегенде литаскуну илейха, сакина деп коет, рахат алыш үчүн, эс алыш үчүн. Үй бүлө курууга пайгамбарыбыз үндөгөн, үгүттөгөн, багыттаган, өзү мисал өрнөк болгон, бала бакыралуу болгон, жубайлар менен эң мыкты жакшы мамиледе болгон. Бүгүнкү күндөгү биз билген көйгөйлөрдүн бирин дагы пайгамбар жашаган эмес. Мисалы үчүн биз көрүп аткан зордук зомбулукту, жубайларына кылган адилетсиз мамилени жубайына кылган, ошо бала бакырасына кылган кайдыгерлик деген нерсени бүгүн биз көрүп аткан коомдо пайгамбарыбыз аны көрсөткөн эмес. Тескерисинче анын эң идеалдуулугун көрсөткөн. Ошол аятта үй бүлө курган инсандар үчүн 3 нерсени убада берди Кудай Таалам. Биринчиси сакина, рахаттуулук, эс алуу. Адам баласы үйүнө келгенде кадимкидей бүт проблеманы баарын артка таштап, үйгө кирген үйдүн өзү ичи дейт. Бир аалым айткан экен, ушундай үй бүлө кургула, ушундай үйдө жашагыла, мейли кепеде жашасаң деле, мейли квартирада жашасаң дагы, сен үй бүлөдөгү үйүңдөгү ыймандуу, адептүү, салиха, дурус жубай болгон болсо, келинчегиң, сен да ошого ылайыктуу болом деп аракет кылып аткан болсоң, ошол үйүңөр бейиштин бир бурчу деп айтат да. Ошол үйгө киргенде адам эс алуу болот экен. Экинчиси сүйүү деген нерсени берет. Ооба биз жаратканды сүйөбүз, ооба биз пайгамбарыбызды сүйөбүз, ооба биз ата энебизди сүйөбүз, бир туугандарыбызды, мекенибизди сүйөбүз, динибизди сүйөбүз. Бирок бул сүйүүнүн алдында ичинде дагы өзүбүздүн жубайыбызга болгон дагы, бала бакырабызга болгон дагы сүйүү бар. Мына ошол сүйүү өзгөчө мээримдүүлүк сүйүүсү, жубайыбызга болгон сүйүүндагы бир эркектин аялга болгон сүйүүсү кандай болгон болсо, эң идеалдуусу ак нике аркылуу алган жубайыңды
сүйө бил дейт. Сүйүү жер жараткандын колундагы нерсе. Адам өзү кааласа да сүйө албай калышы мүмкүн десе, экинчи нерсе, үчүнчү нерсени айтат, урматсый, мээримдүүлүк дейт да. Мээримдүүлүк, урматсый кыла берсең, жүрөктөргө Кудай Таалам сүйүүнү арнап берип коет экен. Мисалы үчүн, Темирдан ажекем, биз сиз мындай суроо берейин да. Сиздин үй бүлөңүздөгү жубайыңызга болгон сүйүүңүз, сен сүйөсүз да. Ооба. Кантип көрүнөт? Анын бир ар нерсенин көрүнүшү эмеси бар да, сезиле турган нерсеси болот. Акылың барбы десе, ооба бар дейбиз. Көрсөт десе көрсөтө албайбыз, бирок аны сезебиз да биз. Ооба. Ошондой эле үй бүлөдөгү сүйүү бир эмесин кантип көрсөтө алат элеңиз сиз? Үй бүлөдө сүйүү бул эми баягы комплекстүү караш керек да. Негизги баягы биз ушул жакшы нерсени көрбөй баратабыз да, тилекке каршы. Анан ошол көрө турган жакшы нерселер толтура экен. Анан ошого мен азыркы жаштарга да кайрылат элем, ошол тилекке каршы. Былтыр Бишкекте 46 000 жубай баш кошсо, ошонун 60% ажырашыптыр да. Анан бүгүнкү темабыз да актуалдуу болуп атпайбы? Ошого мен ойлойм, бүгүн биздин телекөрүүчүлөргө өзгөчө бир жакшы бир жооптор чыгат го деген. Ошон үчүн айтам да, сүйүүнү биз тил менен эле эмес, Инстаграмда монтип бактылуу көз ирмемдерди чагылдырып коюу эле эмес, аманат кылып алган жарыңды урматтап сыйлоо менен көрсөткөнбүз. Урматтап сыйлоону сенин бала бакыраңда көрүш керек дейт. Урматтап атканыңды жараткан Аллах көрүп туруш керек. Урматтап сыйлап аткандыгыңды, аны урматтаганыңды сенин жакындарың да көрүш керек. Ошондо анын ордуна койгондон кийин ал сүйүү салам бергенде ассаламу алейкум деп тынчтык алып атпайбызбы? Ооба. Сөз алейкин алабыз да, сөздө да мунун кайтарымы болот. Ошол урматсый, маңдай тескеди урматсый барып олтуруп сүйүүгө арналат. Эме келет да, сүйүү, күчтүү сүйүү келет. Бир энеден сураптыр. Ой эне, 80ге чыгып калган эне, ата өкө бактылуу иш айткан да чоң атам. Ой эне, чоң атам сизди сүйөм деп айтты беле десечи. Теги эне айтат, кой, кантип айтмак беле, айткан эмес деген да. Анан эми көңүл өчүп калат экен да. Анда бир жолу да арнап айтканда, жок айткан эмес. Кой, уят эмеспи дейт экен да. Гүлберди беле, койчу деген экен дейт да андай. Сүйгөн эмеспи десе, эми сүйүнгөм да билбейм, бирок менин балдарымдын атасы, ошо чоң атаңар тамак келгенде тамактын этин мага түртүп, күрүчүн өзү жечү. Үйдө кыштын күнү суук болгондо биз жанагындай домашний тапочка деп коюп кийебиз го. Ошо жалгыз эле болчу, бир эле пай болчу дейт. Ошону дейт, ме деп таштап, үшүп каласың, ооруп каласың деп таштап мага берчү. А мен ичимден ойлоп калчумун дейт да, демек. Менин жарым, өмүрлүк жарым күбө мени сүйөт экендир дейт да. Мына сый урмат менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөргө жана сиз актуалды айтып атасыз, ооба 60% ажырашуу болуп атыптыр. Казакстан, Кыргызстанда. Бул өтө жаман көрсөткүч. Эмнеге десе, биринчиден түшүнө албай атабыз. Коммуникация деп сүйлөшүү адебибиз жок. Үчүнчүсү, биз үй бүлө деген нерсени эмнеге байлап атабыз? Ошо маани себеби эмне? Никеден негизги максат эмне? Алланын ыраазылыгы болуш керек. Экинчиси, андан кийин анын бала бакыра, урпак улантуу болуш керек. Үчүнчүсү, бири-бирин түшүнүп, уга билүү санаты. Мындай айтканда, сен эмнени айткың келип жатат, эмнени дегиң келип жатат. Биргеликте бир үйдө жашап аткан, түтүн булатып аткан инсандар сөзсүз түрдө эмне кылыш керек экен? Бири-бирине жакшы нерселерди үйрөнө билиш керек экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат дейт да, саллаллаху алейхи ва саллям, бул кимге Кудай Таалам ыймандуу, адептүү, салиха, дурус аялды насип кылып бере турган болсо, демек ошол эркекке Кудай Таалам белек катарында дининин жарымын бериптир дейт да. Калган жарымын өзү аракет кылса дейт. Бул эми бир эле эркектер эле аялдарга эле ушундай айтыла береби десе, жок. Пайгамбарыбыз хадисинде башка бир хадис айтып атат да. Эй мусулман эркектер деп кайрылып атат да, сахабаларына кайрылып, силер жубайыңарга жакшы мамиле кылгыла деп атат. Мен пайгамбар башым менен деп атат да, мен образын айтып атам. Жубайларыма эң мыкты жакшы мамиле кылгандарданмын деп айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, кээ бир учурларда бактылуулукту биз байлыктан, бийликтен, сонун чоң виллалардан, же кымбат баалуу машинеден, же болсо бир чет мамлекетке барып, Балидеби, Мальдивдеби, Турциядагы, Анталиядагы же башка жакта эс алып келүүдөн эле эмес. Кээде үй бүлөлүк жашоо, бактылуу жашоо, тынчтыкты жакшы көрөт дейт го. Жүрөктөн жүрөккө. Тилсиз сөз айтпай, бирок көз караш менен, мамилелер менен
жарым сөзүмдөн түшүнө биле турганчалык деңгээлде мыкты тааный билген жубайлардын биригүүсү бул мыкты бактылуу үй бүлөнүн өзөгүн түзөт экен. Сонун агай. Мынакей азыр сонун нерселер айтып бердиңиз. Анан ушул мына аксакалды салыштырдыңыз. Деги эле ушундай үй бүлө бекем болуш үчүн мына орозодо 30 сабак деп атабыз агай. Ушундай сабактарды көпкө уюштуруш керекпи кандай? Үй бүлөнүн бекем болуш үчүн бир аалым кишиден сураган экен да. Аалым киши айткан экен да, менде эрк болсо дептир. Мага ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, эки нерседе мен окутуп, үйрөтүп, керек болсо сертификат деп коет, дипломдорду берип туруп, анан уруксат бермекмин дептир да. Таң калып сурайт экен окуучулары, эмне десе айткан экен дейт. Биринчиси ажыга бара турган, умрага бара турган инсандарды ажылыкка үйрөтүп, ажыга суусап, даяр болсо деле. Андан кийин сертификат менен мына ажыга эми барып келе аласың дей турганчалык деңгээлде уруксат бергенден кийин уруксат бермекмин дептир. Экинчиси үйлөнө турган жаштарга үй бүлөгө даярдык кылып, кадимкиде даярдык. Эркек дагы, аял дагы келечектеги түтүн булата турган үй бүлөгө даярбы? Бири-бирин көтөрө билүүгө, бири-биринин сөзүн уга билүүгө, сабырдуулукка, урушпай, талашпай, казан аяк кагылышпай, ошол эле бала бакыралы насип кылып берген болсо аны тарбиялап, өстүрүүгө биргеликте. Керек болсо эгер бербей калган болсо, сабыр кылып жашаганга даярбы? Үйрөтүп, ошол нерселерди андан кийин уруксат бермекмин. Ошон үчүн бактылуу үй бүлөнүн өзөгүн түзөт турган нерселердин бирөөсү ооба сиз айткандай көп маектешүү, баарлашуу. Билбеген нерсенин адам билбеген нерсесинин душманы болот. Үй бүлө деген нерсени да окуш керек. Мунун өзүнүн айтып атпаймынбы, том китептери бар. Мунун өзүнүн академиялары бар, окуу жайлары бар, окутуулары бар. Мына жаныбызда эле кошуна өлкөлөрдө, өлкөнүн кайсы экенин айтпай эле коеюн, жогорку окуу жайларында бүгүн үй бүлө деген тема киргизип, китеп, программа катарына киргизип окутулуп атат. Билим берүү мекемелеринде, мектептерде атайын үй бүлөгө да ындашканда мыкты уул болуш үчүн, кыз болуш үчүн, ата энеге мыкты перзент болуш үчүн эмне кылыш керек деген сыяктуу даярдыктуу беремелер, курстар болуп атат. Демек муну үйлөтүш керек. Үй бүлө бекем болуш үчүн институттар, университеттер болуш керек, окутулуш керек, үйрөтүлүш керек. Билбеген илгери бул нерсени биздин ата-бабаларыбыз, кыргыздын ата-бабалары, кыргыздын салтында бизде олтуруп элечи, бир чоң ата, чоң апаларыбыз өзү басып жүргөн университет болчу да. Ооба. Энелер мисалы үчүн сөзсүз түрдө мен азыр эле мына бир басма дүкөнүнөн келатам, китеп көрүп коеюн деп, анан ошол жерде апа олтурат. Апа айтат да, негизинен дейт, баардык нерсени басып эле ата эне басып жүрүп элечи, басып жүрүп эле үйрөтүп жүрүшүбүз дейт да. Ошол менен балдар сонун тарбияланып чыгат эле дейт. Бүгүнкү жаш үй бүлөлөрдө бул нерсе жок, үйрөтүү руху жок. Неге аяй берет, койду тийбейли, энеде да көп нерселер. Анан эне кээде катуу урушат, кээде урат, мисалы үчүн. Ата көңүл бурбайт, келип телефонун карап чукуп олтурса, балдарына бир 10 мүнөт болсо дагы бир аалым айткан экен, сапаттуу көңүл бур деген экен. Сөз түрдө эле кечке 10 саат олтура берүү эмес, эркекте жумуш кылыш керек да. 10 мүнөт болсо дагы дейт, сапаттуу 10 мүнөт бөл дейт да. Сапаттуу олтуруп, көзүнө тике балаңды карап, эркелете бил, өбө бил, ага жакшы таалим тарбия бере бил, үйрөтө бил. Жана ага берип эле тилмен эмес, өзүң өрнөк боло бил да. Мисалы үчүн адам тамеки чегип олтурат, арак ичип олтурат, анан баласын тамекиге жумшайт, кийин айтат, балам тамеки чекпе десе, ошо бала тамеки чегеби, чекпеби келечекте? Чегип калышы мүмкүн. Агай, мынакей азыркы биздин жаштарыбыз, ушу балдар, кыздарыбыз, ушул үй бүлөсү бекем болуш үчүн жол болуш жана эне мектеп, медресе дейт го. Кандай критерий менен тандаш керек? Кимдерди тандап бериш керек? Бул деген нерсе өтө актуалдуу маселе. Илгерки нерсени айтат элек да, энесин көрүп кызын ал дечүбүз да, мисалы үчүн. Анан үй бүлөдө сөз түрдө эненин, ата эненин, же болбосо жеңелердин ролу чоң болчу. Бир болочок жар тандаганда, эркек балага кыз бала тандаганда, кадимкиде бул институттар иштечү. Барып тигинин кызы жакшы экен, мунун кызын көрүп койчу деп, ал кыздардын энесин карап туруп эме кылып, себеби энесинин тарбиясын көргөндөн кийин кызы да ошо тарбияны көрүп чыккан эме деп билчү. Бүгүн бул нерсе дагы орундалыш керек, ооба. Ата эне деген чоң бир эме бар. Муну сөз түрдө жаштарга айта турган нерсем, учурдан пайдаланып, ата энеңерди уккула, энеңер ата энеңе силерге жаман бирөөнү сунуштабайт деп айтмакмын. Экинчиси, бүгүн атайын ушундай бир тааныштыра турган бурчтар ачылып атпайбы, агенттиктерде баргандай. Муну дагы бизче болгону жакшы да. Биздин улуттук баалуулуктар менен курчалган, диний баалуулуктар менен эме кылган, жоопкерчиликти мойнуна ала билген инсандар ошону кылып берсе сонун болмок. Эптеп эле бириктирип коюу эмес, эптеп эле тең менен деген нерсе бар да үй бүлөдө, өтө маанилүү нерсе. Мисалы үчүн жаш жагынан дагы тең эмес. Бул коомдук, социалдык абалы жагынан тең. Мисалы үчүн Куранда келгендей, момун мусулман эркектерге, аялдарга дейли, момун мусулман эркектер төп келет дейт.
мусулман эле эркектерге мусулман аялдар төп келет дейт да. Ал эми күнөөкөрүнө күнөөкөр болот дейт. Ошон үчүн бул десе тандаганда дагы бүгүн эркектерибиз чет мамлекетте жүрөт, динине да карабайт, улутуна карабайт, алып алышы мүмкүн. Бирок мусулман болуп калган болсо, биздин каада сал баалуттар кабыл алган болсо мейли дейсиң да. Бирок эң жакшысы өзүбүздүн ичибизде кайнашып, өзүбүздүн ичибизде да аралашкан да жакшыраак болот. Сонун агай. Мынакей биздин убактыбыз болбой эле 5 мүнөттүн ар жак бир жагын убактыбыз калып тургай. Бул чоң тема. Баягы башынан кирип кайсы жерден чыгарыңды да билбейсиң. Анан бул боюнча сиз сабактар көп өтүп атпайсызбы? Жаштар көп суроолоруна жооп берип, анан алымдар кеңеши бул боюнча аябай көп баягы китептерди чыгарышып атат. Алла ыраазы болсун. Анан негизги эле ушул азыр 21-кылымда жаштар мындай айрым сонун жаштар бар. Улумуунга мындай үлгү, өрнөгү көрсөткөн ажайып. Анан өткөндө бир ушул жакшы бир үй бүлөнү көрүп калдым. Ошол агай дейт. Биз үй бүлөбүздүн атынан бир жакшыдан жашыл бак калат. Бир көчөт отурзалы, мына көчөт отурузуп жүрөбүз, карлар үйүнө, балдар үйүнө, жетимдер үйүнө депчи. Анан ошол жерге аты жөнүбүз жазып койсок, жаштар дагы үлгү алса депчи. Анан ошол көчөт отургузда үй бүлөдүн дагы бир мындай ошону көрүп, баланча үй бүлө келиптер деп, ошол мекеме дагы сыймыктанат экен да. Бизге мына былтыр келип кеткен депчи. Анан деги эле ушул жакшылыкка чакырууда ошол көчөт отургузуу үй бүлөнүн орду жөнүндө айтып берсеңиз. Эртең кыямат кайым болот десе дагы көчөтек отургуз деп турган. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын тилинде. Бир үй бүлө үчүн дагы бириктире турган нерселерди орундатуу өтө маанилүү. Мисалы үчүн биздин ордо фондо ушул нерсени бактылуу үй бүлө долбоорубуз бар. Бир команда болуп ойнойт. Бир үй бүлө жубайы менен да. Биз ушуну кылдык, аткардык, жарышта бирге болдук, чогуу жеңдик деген нерсе. Үйдө балким бул нерсени көп байкай бербейт. Ошон үчүн көчөтек эгүүдө дагы мен келинчегим менен барып көчөт эккенбиз, ошондой бир эгүү, анан жазып койгонбуз аттарды. Үлгү болсун деген эме да. Кээде барып суу куюп, кээде барып көрүп коебуз. Сонун экен, турат дагы. Балдар да көрөт, Көрөт, балдар да көрөт. Алар үчүн да жакшы нерсе. Мен оюмча бул өтө маанилүү. Эң негизгисичи үй бүлө бул бактылуу болууга милдеттүү. Үй бүлө ажырашпаганга ачканда милдеттүү да, ажырашпаш керек. Ажырашуу деген нерсе Кудай Тааланын эң жек көргөн адал нерселерден бирөөсү. Пикир келишпей калса ал башка маселе. Бирок үй бүлө куруп аткан учурда түбөлүктүү үй бүлө деме. Бейиште да чоң бололу деген нерсе менен кылат. Ошон үчүн ушул жагынан келгенде дүйнөдөгү эң сонун эс ала турган, эң мыкты мындай наслаждение деп коет орусча айтканда, ала турган нерсе дүния куллуха мата. Дүйнөнүн баары ошондой эс алуучу нерсе дейт. Бирок дүйнөнүн ичиндеги эң сонун эс ала турган нерсе бул адам, эркек адамдар үчүн бул ыймандуу жар, жубай. Ыймандуу эркек дагы аялдар үчүн. Ушул критерийлерди өтө маанилүү кармасак, ыймандуу десе эле намаз окуганды эле, орозо кармаганды ойлойт да. Маалымат алган, билим алган, адептүү эменин жанында, намаз, ибадаттын жанында башкага урмат сый көрсөтө билген, текебер болбогон, өзүнүкүн көк беттенип бербейм деген эмес, тескерисинче анын да пикирин урмат сый көрсөтө билген инсан. Ийгиликти жарата билген, мыкты ордунда тура албаган, эмгекчил, жалкоо эмес, жоопкерчиликти мойнуна ала билген инсан. Ошон үчүн үй бүлө деген нерседе бир гана эркек жоопкерчиликти албайт. Аял да жоопкерчилик алат. Экөө тең маңдай деске бир акыйкаттын эки жүзү деген деле маселе. Ошон үчүн кандай десе аялдардын эң мыктысы кандай болот десе, аны караганда ички жан дүйнөң кубанат дейт. Ошол эле учурда эмне кылат десе, күйөөсү бир нерсе айтса ага макул боло билген дейт. Итаат моюн сунган. Үчүнчүсү бул өзүнө дагы дейт кыянатчылык кылбайт, күйөөсүнө да кыянатчылык кылбайт, үй бүлөсүнө да кыянатчылык кылбаган дайыма пикир. Ошонун тетири маанисинде, ошону эркектерге деле салыштырып айтат элем да негизи. Сонун агай. Сиз менен көп баарлашайын дедик эле, бир убактыбыз соңуна келип калды. Эми үй бүлө бекем болсун деп ушул жаштарга бир элибизге, журтубузга сизден аалымдан бир жакшы бир ак тилек, жыйынтыктоо сөзүңүз, анан бир жакшы керемет орозодо дуалар, баталар кабыл болот дейт агай. Бир жакшы бир дуа кылып берсеңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Эң башта сиздерге ушул атайын орозодо 30 күн деп жакшы теле долбоор аркылуу чоң бир чакырык даават кылып атасыздар. Бул дагы чоң бир сообу бар. Телеканалга ийгилик каалайм, сиздерге өзүңүзгө ийгилик каалайм. Анан айта турган нерсем ушул. Жашоодо адам баласы чектелүү жашайбыз, чектелүү өмүрдө жашап аткан учурда эң тиленген нерсе адам тынч жашагысы келип калат экен. Эч ким менен урушпай, талашпай, таарынышпай. Мунун эң негизги өзөктүү эмеси эмнеде турат десе, адамдын жан дүйнөсүнүн рахат алуусу бул ошол ыйманда болот экен. Ошон үчүн ыйманыбыз бекем болсун. Кудай Таалам ушул элибизге, журтубузга тынчтык берсин, эки дүйнө бактысын берсин деп дайыма дуа кылабыз го.
үй бүлөлөр ажырашпасын. Үй бүлө бекем болсо коомубуз бекем болот. Мына Кудайга шүгүр, өлкө башчыларыбыз бүгүн үй бүлөгө абдан чоң маани бере баштады. Мен кубандырганы ар кандай ошон үчүн көп бала бакыралуу болуу, анын аркасынан сапаттуу бала бакыралуулар тарбиялап өстүрүү өтө маанилүү экен. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Пайгамбарыбыздын айткан хадистерине ылайык үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен силердин көптүңөр менен сыймыктанам дегендей сапаттуу үй бүлөлөрдүн арабызда саны көп болсун. Элүү заман журтубуз тынч, Рамазан айы куттуу болсун. Алла таалам туткан орозолорду кабыл кылган болсун. Агай, кош келдиңиз. Алла ыраазы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, улуттук Утерка Чүй телеканалынын жалпы жааматы сиздердин орозоңуздар кабыл болсун деп тилек кылат. Агайыбыз айткандай, Кудай буйрса ошол мыкты үй бүлө, мыкты мамлекет дейт. Андыктан ошол айтылган насааттар жугуштуу болсун, жугумдуу болсун. Анан ушул бирини көрүп эле тим болбостон башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Балким алар да көрүп, үлгү өрнөк алып калса, биз үчүн дагы, сиз үчүн дагы, өлкө үчүн дагы бир чоң ийгилик деп эсептейбиз. Кийинки орозодон жолугушканга чейин саламат болуңуздар.